Буга чейин Кыргызстандын жарандары Орусиянын аймагына атайын чет мамлекеттик паспорт менен гана эмес, ID карта аркылуу эле кеңири кирип чыгышкан. Бирок Орусиянын федералдык миграция кызматы тарабынан чек арадан өтүүдө мыйзам бузуулар көп катталгандыгы аныкталган. Андыктан Орусия өкмөтү расмий түрдө 2015-жылдан тартып КМШ өлкөлөрүнүн жарандары чет мамлекеттик паспорт менен гана киргизүү мыйзамын чыгарышкан. 2013-жылдан бери расмий өкүлдөрү өкмөттүн Россия Федерациясынын бул маселени көтөрүп келип жүрүшкөн. Ноябрда Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлигинен нота алганбыз. 1-январь 2015-жылдан тартып СНГ өлкөлөрү Россияга загранпаспорт паспорт менен кириши зарыл деген. Ал маалыматты биз тышкы иштер министрлигине бергенбиз. Ошого байланыштуу азыр Кыргызстандын жарандары тез арада өзлөрүнүн ID карталарын алмаштырып, жаңы паспорт алганга алыш керек. Негизи эмгек мигранттарын ишке орношууда жеке мекеме уюмдар чет элдик паспорт талап кылышпайт. Бирок көчөдө жүргөндө укук коргоо органдарынын көпчүлүгү миграция кагазы аркылуу документтердин таза экендигин тастыктай алышат. Москвада жүргөн эмгек мигранттардын көпчүлүгү бирөөнүн документ аркылуу же жасалма паспорт аркылуу эле ишке орношуп, келишим бүткөнгө чейин ачык айтышпай одоно мыйзам бузууларга жол беришет. Тескерисинче өз укугун жакшы билгендери да бар. Консулдук отделге да паспортун жоготуп элем азыр, тем более бардык жерде паспорт төрөп атат. ID карта менен 2015-тен кирбей турган болуптур. Бизге загран керек болуп атат, ошого загранга тапшырган келдим. Жаңырган 2014-жылдын 1-январынан баштап Орусия эмгек мигранттары үчүн бир канча мыйзам долбоорлорун иштеп чыккан. Тагыраак айтканда, жасаган кылмышына карап өлкө аймагына кирүүгө тыюу же болбосо 5 жылдан 10 жылга чейин депортациялоо эрежелери киргизилген. Буга кошумча 90 күн ичинде уруксат кагазын же патент албаса, чек арадан өтүү зарылчылыгы бар. Бирок Украинага чыккан мигранттарды ID карта менен өткөрүлбөйт деген ушак аяңдар таркап, чет элдик паспорту жоктор Кыргыз элчилигине арыз менен кайрылышкан. Украинага биз каждый день почти каждый день 5-6 машина адамдар, клиенттер көбөйгөндө 10 машинеге чейин барабыз. Документ боюнча 2014-төн баштап, январьдын 1-инен баштап деген границаны жабабыз дешкен. Жабылган жок, биз испытание кылып бир машина чыгарып, атайын барып келди, жапжакшынакай өтүп, печаттарын бастырып, кийин айтышты, ID карта менен өткөрбөйт экен, жүрсө болбойт экен деп. ID карта менен деле азыр барып келип атабыз каждый день. 14-ü жабылат деген, кийин 20-сы күчүнө кирет экен, 20-сы подписка болот экен, 20-сы жабылат деген, анда деле барып келип атабыз. Жабыл элек пока эчтемке, бар жок эле барып, жапжакшына эле. Бүгүн эртең менен келдик биз да Украинадан. Баары жакшынакай. Орусия Федерациясы эмгек мигранттарын чет элдик паспорт менен гана киргизет деген мыйзам кабыл алынганы менен бүгүнкү күндө ал мыйзам күчүнө кире элек. Кыргыз жарандарына жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү максатында жакынкы күндөрдө Орусиянын 3 шаарында кошумча консулдук бөлүмдөр ачылууда. Ал эми кеңири маалымат алуу үчүн Кыргыз элчилигинин атайын сайттарына кирүүгө болот дешет адистер. Сарагүл Полотова, Дарбан Алайчиев, Күн Сереп, Москва шаары.